Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерим. Жүзгө жүз чагылышып, тизеге тизе тийишип, көрүшүп атканыбыз кандай сонун. Пандемия учурунда көрдүк, адамдар бири-бири менен кол кармаша албай калды, учураша албай калды. Муштумга муштум тийип калды, чыканакка чыканак тийип калды. А биз азыр аралашып турабыз. Көзгө көз чагылышып турат, тизеге тизе тийишип турат, колго кол кармашып турат. Бул өтө чоң береке. Бул ынтымактын белгиси, бул ооматтын белгиси, бул биримдиктин белгиси. Биз бүгүн жолугушууну Сулаймантоодон баштадык. Эмне үчүн? Анткени Сулаймантоо бул бийиктиктин символу. Чычкан дүйнөнү иннен көрөт, ошон үчүн алысты көрө албайт. Карышкырлар барып, жортуп барып, көз жеткен жерге чейин карайт, ошон үчүн аларды алыс көрө албайт. Төө андан да алысыраак көрөт, ошон үчүн гербенде төлөрдү колдонгон. Бирок бүркүт бийиктиктен глобалдык панорама. Баарына тегиз карайт, алыстарды карайт, көздө курч болот. Саясатка бараткандардын ниети бүркүттө бийик болуш. Бул өтө маанилүү. Бийиктик деген бул жөн гана бийиктикке чыгыш эмес, бул рухтун бийиктиги, акылдын бийиктиги, илимдин бийиктиги. Бул элге, жерге болгон сүйүүнүн бийиктиги. Ошон үчүн биз бүгүн Ош шаарындагы Сулаймантоодон баштап атабыз. Мен Америкада жүргөндө бирөөгө айттым эле. Эмне үчүн силерде бийик үйлөр көп деп? Анткени силердин бийик тооңор жок. Биз бийик үйлөрдү салбайбыз, анткени биздин Ошубузда Сулаймантообуз бар деп. Ошол сыяктуу биз атайын келип атабыз. Өткөн жолу ата бейиттен баштаганбыз. Эмнеге? Анткени ким өткөнгө сый-урмат көрсөтпөсө, келечектен сый-урмат көрбөйт. Бул Кыргыз мамлекети, Кыргызстандын мамлекети. Жөн эле туруп калган жок. Канча адамдардын башы кетти, канча адамдардын каны төгүлдү. Ошол ата бейитте 37-жылы азыркы Кыргыз мамлекетинин куруп, түптөп кеткен, пайдубалын кылып кеткен бабалардын сөөгү жатат. Ошол ата бейитте Айтбатовдун сөөгү жатат. Ошол ата бейитте биздин келечек үчүн кан төккөн, жанын берген, башын сайган ер-азаматтардын элестери, рухтары. Ошон үчүн ушуларга таазим этип баштаганбыз. Бүгүн болсо Сулаймантоого келип отурабыз. Мен тилегим ушул: арабызда ынтымак болсун, арабызда береке болсун, сый-урмат болсун. Ыйман Нуру партиясы сиздер менен. Ден соолук биринчи орунда дегендер дагы бар, бирок акылмандар, данышмандар ден соолукту 12-нчи орунга койгон. Эмне себептен дегенде, эң биринчи ыйман, андан кийин кайрымдуулук, ынтымак, күйүмдүүлүк, боорукерлик деген сыпаттардан кийин. Бирөө айткан экен, ушулардын бардыгы болуп, бирок ден соолугуң болбосо анда кимсиң деп. Ага жооп берген экен, ушулардын бардыгы болбой, ыйман болбой, бирок ден соолугуң болсо адам кейпиндеги айван болосуң, адам кейпиндеги жырткыч болосуң деп. Биз адам бололу. Адам деген ким? Бул адам мекен менен адам. Адам деген адам менен адам. Адам деген кайрымдуулугу менен адам, мээримдүүлүгү менен адам. Биз чоң сапарга чыгып атабыз, чоң жолго чыгып атабыз. Эмнеге? Анткени бул өлкөнүн аманаты биздин гана мойнубузда. Бул өлкөнүн өтүлү биздин гана моюнда. Кыргызстанга башка эч ким күйбөйт. Япон дагы, Россиялык дагы, Америкалык дагы, Кытайлык дагы. Ошон үчүн Кыргызстандын гүлдөбөнүбүз үчүн жүрөктө ыйман болсун, жүздө нур болсун, дилде ыклас болсун, арабызда ынтымак болсун. Бийиктиктерге жетиш оңой эмес. Мына бийиктикке чыгып келдик, кандай кыйын. Өзгөчө жаш өткөн кишилердин чыгып келгенине чоң рахмат ушул жерге. Улук башын кичик кылып келгендерге чоң рахмат. Бирок бийиктикке чыгыш оңой эмес. Бийиктикти багындырыш оңой эмес. Бирок бийиктикти багындырыш оңой кимге? Ынтымактууларга. Анткени ким баса албаса жөлөйсүң, таясың. Ким баса албаса тартасың, түртөсүң. Ошон үчүн ынтымактууларга бийиктикти багындырыш жеңил болот. Арабызда ынтымак болсо, биз койгон максаттарды багындырыш оңой болот, Кудай кааласа. Биз баратабыз. Эмне үчүн? Кыргызстан өнүксүн деп. Биз баратабыз. Сырттан байкоочу болбой, процесстерге аралашалы, билгенибизди айталы, курганыбызды биз дагы сунуштайлы, жол көрсөтөлү, жардам берели бири-бирибизге, колдойлу, коргойлу, жолдойлу деп. Ошон үчүн баардыгыңызга чоң рахмат. Бул жерде жаштар турат. Жаштар өлкөнүн келечеги. Кыргызстандын келечеги кандай болот? Силер кандай болсоңор, келечегиңиз ошондой болот. Сиздердин жүзүңөр жарык болсо, Кыргызстандын жүзү жарык болот. Адебиңер улук болсо, Кыргызстандын келечеги улук болот. Илимиңер, билимиңер кенен терең болсо, Кыргызстандын келечеги кенен терең болот. Дүйнөдө бир апа болот, бир ата болот, бир жүрөк болот, бир тил болот, бир өмүр болот. Дүйнөдө бир гана Сулаймантоо бар. Дүйнөдө бир гана Ысык көл бар. Дүйнөдө бир гана күндүн сүрөт тартылган, түндүктүн сүрөт тартылган туу бар. Ошондой тууга жетпей жүргөндөр канча? Саны бизден көп, эселеп көп. Бирок мамлекетим болсо дегенде эки көзү төрт. Биздин мамлекетибиз бар, ошонун кадырына жетели. Мындай тоолор дүйнөнүн бир да өлкөсүндө жок. 3000 жылдык тарыхы бар мындай шаарлар дүйнөдө аз эле. Бул 3000 жылдык тарыхы бар шаарга бекер келген жокпуз.
Бул биздин тамырыбыздын тереңдигин айтканы келдик. Ошону көрсөткөнү келдик. Биз сыймыктаналы. Тамыр канчалык терең болсо, бутак да ошончолук чартактайт, ошончолук бүрдөйт, ошончолук гүлдөйт. Мамлекетибизди сүйөлү. Бул мамлекетти көтөрө турган бир гана кыргызстандыктар биздин жолдорубузду кытайлыктар курса, колубуздагы соткаларды корейлер менен америкалыктар даярдап берсе, мингенибиз япондордун машинасы болсо, атканыбыз Россиянын мылтыгы болсо, биз эмне кылдык? Ошон үчүнчү билим көтөрүлсүн, ыйман көтөрүлсүн. Ошого жараша амал, акыбал көтөрүлөт. Асманга таш ыргытсаң колуң алма болуп түшпөйт. Денеден кандай амал чыкса, башка ошондой абал келет. Ошон үчүнчү тилибизде таттуу сөз болсун, жүрөктө ыйман болсун, жүзүбүздө жылмайуу болсун. Ишенели. Өзүбүз ишенбесек, башка эч ким ишенбейт. Ошон үчүнчү Кыргызстандын келечегине ишене турган бизбиз. Кыргызстан үчүн тура турган бизбиз. Кыргызстандын келечегин кура турган бизбиз. Жаратканы бизге оомат берсин, дөөлөт берсин. Кыргыздын бир даанышман айткан сөзү бар. Аялды мене чырмаса, эр өлүп кара жамынат. Кара жолтой болду деп анын артынан учак жабылат. Кушту мене чырмаса, жердеги торго чалынат. Баланы мене чырмаса, жетим калып таз болот. Жетилгенче шүмшүктөп анын жеңелери гас болот. Момунду мене чырмаса, залим менен дос болот. Бардык мүлкүн тонотуп анан зайыбүйдөн козгонот. Эч ким мене чырмаса, тыйтак болуп эп кетет. Кала берсе баса албай аны каш кулак басып жеп кетет. Атты мене чырмаса, алдыңкы буттан басынат. Төөнү мене чырмаса, котур болуп кашынат. Адамды мене чырмаса, бирине бириң асылат деп. Бири-бирибизге асылбайлы. Бири-бирибизди колдойлу, коргойлу. Жакшыбызды ашыралы, жаманыбызды жашыралы. Караңыздар, кыргыздын көчү эмне үчүн өлбөй келет? Эмне себептен дегенде, кыргыз көчүндө биринчи ак элечек апалар бараткан. Апа деген бул бейиштин символу. Апа деген бул тынчтыктын символу. Ак элечектен апа келатканда эч ким ойлогон эмес, бастырып келатат, душман келатат деп. Ошон үчүн нандарын көтөрүп, туздарын көтөрүп тосуп алышкан. Көч баратканда жергиликтүүлөр нанын көтөрүп, тузун көтөрүп, дасторконун жайып, кымызын куюп тосуп алган. Ошон үчүн элибиз уланып келатат, өсүп келатат. Апаларды бекерге чакырган жокпуз. Ак элечек апаларды сыйлайлы. Биздин өнүгүүбүздүн өзөгү ошондо. Аталарыбыздын батасын алалы. Өнүгүүбүздүн өзөгү ошондо. Кимдин муктаждыгын чечсең, жараткан сенин муктаждыгын чечет дейт. Канча көз ажыздар бар, канча муктаждар бар, канча кедейлер бар. Ошолорго кайрымдуу бололу. Ошон үчүн ак калпакчан жигиттер катарыбызда турат. Мына биздин талапкерлер Кыргызстандын булуң бурчунан келди. Кеминден келди, Көлдөн келди, Бишкектен келди, Таластан, Алайдан. Биз Куда кааласа биримдиктүү өлкөбүз. Асманда куштар учуп баратат экен. Аркасынан бир аңчы түшүптүр. Тор жайыптыр. Тордогу жемге алданып куштар конуптур. Ошондо тор жаап калыптыр. Бирок торго түшкөнүн билип куштар асманга көтөрүлөт экен. Аркасынан аңчы баары бир кармайм деп кубалап жөнөптүр. Бирок куштар учуп баратат дейт. Алдынан чыккан киши аңчыдан сураптыр: "Эмнеге баратасың?" "Тетиге бараткан куштарды кармайм" дептир. "Кармай албайсың" дептир. "Анткени алар учуп баратат, сен жөөсүң. Мен кармайм" дептир. Куштар учуп баратат, анткени бардыгы бир багытта, бирдей канат кагып учуп баратат. Бирок кечке маал бирөөсү токойдо жашайт экен, бирөөсү тоодо жашайт экен, бирөө чөлдө, бирөө көлдө. Ар кими өзү тарапка кете баштаган мезгилде жерге кулап түшкөн экен. Андан кийин баргандагы аңчы кармап алган. Кармагандан кийин аларды же капаска салат, же шишкебек кылып кууруп жейт. Ошон үчүнчү бир багытта учсак, сөзүбүз бир болсо, жүрөгүбүз бир болсо, дилибиз бир болсо, ниетибиз бир болсо, оюбуз, максатыбыз бир болсо, ой домкоробуз, тоону томкоробуз. Ушунчалык ынтымак бололу, кадыр даражабыз эл аралык деңгээлде билинип турсун. Бизди көргөн душман пейилдер бизди көргөндө түгүлүп турсун. Кыргыз эли бирине бири ийилип турсун. Курама темир курч болот дейт. Ар түрдүү улуттагы элдербиз. Кудай бизге биримдик берсе, оомат келет, дөөлөт келет. Ошон үчүн бизге ынтымак тилейм. Берек спортсмендер бар, илимдүүлөр бар, билимдүүлөр бар. Чет өлкөдөн билим алгандар бар. Эң башкысы процентке акча бергендер жок. Эң башкысы кальян чеккендер жок, арак ичкендер жок. Биз соо акыл менен гана, келечекти ойлогон кенин акыл менен гана Кыргызстандын жаркын келечегин кура алабыз. Бизде 5 сыпат болуш керек. Биринчиси ишеним түз болсун. Эгерде арам аш болбойт деген ишенимге бардыгыбыз инанганда бир дагы адам пара албайт эле, коррупцияга аралашпайт эле, бул бир. Экинчи, денебиз бакубат болсун. Көз дагы, кулак дагы, бут дагы, кол дагы аманат. Ошон үчүн көбүрөөк иштетели, мен иштетели. Үчүнчү, ой чабытыбыз кенен болсун. Ой токтогон жерде бой токтойт. Ошон үчүн ойду кенен кылсак, сапарыбыз кенен, тилегибиз кенен, иштерибиз кенен, амалыбыз кенен болот. Андан кийин өтө маанилүү нерсе кечиримдүү бололу.
Кек сактабайлы, кекти кетирели, өстү өчүрөлү. Анткени кек ичиңдеги душман, ичиңден жей турган курт. Ошон үчүнчү бирибизди кечирели. Кечирим менен жашаган элдин келечеги кең болот. Анан убакыттын кадырын эч. Акчаңды бүгүн колдонбой коюп, эртең колдонсоң болот. Бирок убакыт деген бир келет, бир кетет. Ошон үчүнчү ар бир убактыбызды келечек үчүн жумшайлы, илим үчүн жумшайлы, билим үчүн жумшайлы. Ар бир мүнөтүбүздү ынтымак үчүн жумшайлы. Ар бир мүнөтүбүздү бирөөлөрдүн көңүлүн көтөргөнгө жумшайлы. Ар бир мүнөтүбүздү бузулган доңдогонго жумшайлы. Ким өнүгөт, ким жыгылса турса ошол өнүгөт. Ким бузган доңдосо ошол өнүгөт. Эмне үчүн бүгүн Сулайман тоого келдик? Бул жерде тарых бар. Тарых бизге ибарат. Тарыхтагы кетирген кемчиликтерди кайталабайлы. Тарыхтагы жетишкен ийгиликтерди улап кетели. Ошон үчүн келип олтурабыз. Жараткан оомат берсин, дөөлөт берсин, келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Ааламга берген манасты, ардактай асыл таласты. Жаштыктын шаары Жалал-Абад жаркырап күнүн жаңы ачты. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзөм бир барбы чүйүмдөй, көргөндө көркөм нарынды, көңүлүм койбойт сүйүмбөй. Кааларым сага бак менен, кагылам сенден баткеним, кулпура берсин өрүк зар кубатка толуп жаш демиң. Ырыска толгон жер бети, ысык көл кыргыз бермети, борборлордун ичинен Бишкекке жоктур теңдеши. От болуп сүйүм жалындай, ошумду көрөм жанымдай. Ырдаймын Кыргызстанымды ырыска бүткөн багымдай. Элим, жерим деген команда. Келечекке кадам койгон команда. Жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган команда. Илим, билим өссүн деген команда. Элим, журтумдун келечеги кең болсун, ыкыбал ала тоого тең болсун деген команда. Дилде, денеде, ойдо, пикирде, чөйрөдө, өлкөдө тазалык болсун деген команда. Илим, билим, технология жагынан Японияны, Американы кууп жетип өтөлү деген команда. Өзүңө ишен, башка эгер ишенбесең башка эч ким ишенбейт деген команда. Кыргызстандын келечегине ишенген жана ишендирген команда. Келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Сиздер менен бирге араңыздардагы жүрөгү таза, сиздер үчүн кам көргөн, сиздер үчүн тилек кылган команда. Бар бололу, бир бололу.